Баткен жергебиздеги соңку кырдаал Кыргызстандын ар бир жаранын кайдыгер калтырган жок. Борбор шаарыбызда ачылган республикалык штабка келип жаткан гуманитардык жардамдардын арты суюла элек. Ал эми бул жакта гуманитардык жардамдарды чогултуу менен гана чектелбестен, дал ушул Баткенден Бишкек шаарына алынып келген жарандарга психологиялык жардам көрсөтүү, алардын өздүгүн тактоо жана Бишкекте ачылган убактылуу пункттарга жайгаштыруу иши дагы колго алынды. Штаб ачылган Баткенден келген айымдарга балдар менен орнуштуруп, бош гостиницаларга, мектептерге, садиктерге орун болсо жардам берип атабыз да орнуштурганга. Ошо келип атат, аябай көп келип атат. Ыйлагандар бар, балдарын жоготкондор бар. Азыркы ушул күндөрү кыргыз эли терең кайгыруу менен каза болгон өзүбүздүн мекендештер, жаш жигиттерди узатып, колдон келген жардамдарды элибиз берип жатат. Менин айтайын дегеним, мекен үчүн, эл жер үчүн каза болгон жаштар, булар өлүмдүн эң бийик даражасы болгон даражада беришке чыга тургандар. Биз жеңөбүз, биз дайым алдыда болобуз. Биз Манастын урпактарыбыз. Барыңарды биrdikке чакырам, биримдикке.